Audio Jungle. Жаққан нерсени гана жаса, жана жасаган нерсеңди сүй. Болбосо ийгиликке жетише албайсың деп коюшат улуу ойчулдарыбыз. Учурда шоу-бизнесте мыкты ырларды, хит ырларды жаратып келе жаткан бүгүн 33 суроо 3 мүнөт рубрикасынын коногу бардыгыңыздарга белгилүү эрке жигит Мурадил Данияров конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келдиңиз. Алгач эл менен амандашып алыңыз. Барыңыздарга чоң салам. Бүгүн биздин менен чогуу биргесиз. Мынакей, алгач мен ойунун шартын түшүндүрөйүн. Менде 33 суроо бар, сизде болсо 3 мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку кону калтырган тапшырманы аткарасыз, ал эгерде жооп берсеңиз, аткарбайсыз деген гана талаптар бар. Эгерде даяр болсоңуз, баштайлы. Даярбыз. Анда баштадык. Ырчыңызга эгерде үйлөнө турган болсом, Тагдырга таарынбай. мени жылдыз оорусу менен оруп жатыптыр дегендерге, Жакшы эс алган. продюсер менен иштешүүнүн жаман жагы, Жок. менин музыкалык билимим жок, бирок Жакшы да. ырчы болуу бала кездеги, Кыялым. көчөдө жүргөндө, Эркин жүрөм. карызга акча алып алып, Кайра батыл берем. Кыргызстан мен үчүн. Жүрөгүм. Кийинкиси суроолор, чоң сахнага чыккандагы эң алгачкы күнүңүз. 2008 жылы чыккам. Үйлөнүүгө канчалык деңгээлде даярсыз? Азыр даяр эмесмин го дейм. Кайсыл ырыңызды сүйгөнүңүзгө арнап чыгаргансыз? Сүйүүмө арнап чыккан эмесмин, себеп дегенде мындай коомдо болуп жаткан учурда көз караштар. Кайсыл сын пикир сизди катуу ойлондурган? Мени ойлондурган сын пикир пока жок го дейм. Апа ата деген ырларыңызды чыгарып элге таанылдым деп ойлойсузбу? Жок, азыр албетте. Өзүңүздүн эмнеңиз өзүңүзгө жакпайт? Өзүм уктап калганым жакпайт. Кыздар менен таанышканда кыздар сиздин эмнеңизге карашы керек? Кыздар менин мүнөзүмө го дейм. Бактылуулук деп сиз эмнени эсептейсиз? Бактылуулук деп биринчи очередте мен үй бүлөмдү. Кийинкиси ооба жок, атаандаштарыңыз барбы? Өзүм билбейм, бирок болсо керек деп ойлойм. Сүйүүдөн көңүлүңүз калды беле? Сүйүүдөн көңүлүм. Ооба жок деп эле, ооба жок. Жок. Уктап калып эфирлерди бузган учуруңуз болду беле? Ооба. Инстаграмыңызды өчүрүп салышты ыйлайсызбы? Жок. Сүрөтүңүздөгү лайктарды эсептеп турасызбы? Жок. Фонограмма ырдап жатып уят болгонсузбу? Жок. Апаңызга тарынган учур болгонбу? Ооба. Айылда жашоо оюңузда барбы? Албетте. Кийинкиси мектеп суроолор. Сэм Кук деген ким болгон? Музыкант. Туура. Троллейбус жүрүп бара жатканда свет өчүп калды, эмне болот? Светсиз жүрөт го. Туура экен. Деңизде кандай таш жок? Кургак. Оорулуунун үйүнө бара жаткан врач биринчи эмнеге көңүл буруу керек? Дарегине го дейм. Туура. Кыргызстанда 19-кылымдын экинчи жарымындагы заманчыл акындар Залкар. Дагы кимде? Молдо Кылыч дегендер, Кайсы организмдер жер бетинде биринчи чыккан? Билбейм. Микроорганизмдер. Акчыны кимдин чыгармасы? Акчыны? Акчыны. Билбейм. Байдылда Сарнагоев. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин келген коногубуз Мурадил Данияров. Сиз билесизби? Тилекке каршы сиз 33 суроону 2 мүнөт 56 секундда жооп бердиңиз. Демек сиз уттуңуз. Чоң рахмат. Мынакей суроолор өтө оор даярдалган. Болушунча ойлонуп даярдалган, бирок сиз бардыгына туура жооп бергенге аракет кылдыңыз. Даярдангансызбы? Негизи даярданган жокмун. Окуган деле жокмун. Болушунча аракет кылдым. Билген суроолор экен, оңой суроолор. Мынакей, ал эми биздин мурунку коногубуз кандай тапшырма калтырганын көрөлү дагы, бирок тилекке каршы ал тапшырманы аткарбайбыз. Кийинки конокко Мырза келсин, мырза келсе утулуп калсам, сулуулук салонуна барып,
боенсын да, боенуп берсе өзү боенбойт да. Бирөө боесун. Бирөөнү боентуш керек. Бирөө боеш керек. Мынакей биз тапшырманы көрдүк, бирок тилекке каршы сиз аткарбайсыз, анткени сиз жеңишке жеттиңиз. Ал эми мен аткара турган болсом, мен үчүн оңой эле болуп калат. Ошон үчүн аткарбай эле коеюн. Урматтуу бүгүнкү биздин келген коногубуз, сиз кийинки конокко кандай тапшырма калтырасыз? Кийинки конокко мындайча эме калтырайын, тапшырма. Өзүнүн бир таанышынабы же бир өзүнүн жакын адамына звонок чалып, тамашага салсын. Тамашага салсын. Ооба. Балким мындай кылып көрбөйлүбү? Балким өзүнүн таанышына эмес, тааныбаган эле бирөө бар. Кандай кылсак болот? Анда аябай сонун болот, анда дагы кызыктуу деп ойлойм. Себеп дегенде оюндун көркүнө чыгат го деп эле. Мына сага урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей ушундай сонун тапшырманы күтүңүздөр. Биз сөзсүз аткартканга, тартканга аракет кылабыз. Кызматыңыздарда мен Мира Абдылдаева болдум. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.